10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Анда эмесе баштадык. Келіңдер, алға сіздер туғалы. Шаңдырақ, жандырақ қол чабалы. Чоң рахматымызды айтабыз. Жана терең рашылық білдіреміз. Қадырман қонақтар, сүйікті айымдар жана мырзалар. Мына бүгін кереметтүү майрам, жөн майрам емес, қош майрам. Андықтан қадырман меймандар, сүйікті қонақтар, қош тойго, жентек тойго жана сүннөт тойго барыңыздар, қош келиңиздер. Әлбетте, бұл дүйнөдөгү, бұл жашоодогу эң чоң кубаныч, эң чоң бакыт балалуу болуш керек. Мына арадан 7 жыл өтүп, бардыгыбыз мына бир дастаркондун үстүндө кайрадан жолугушуп отурасыздар, урматтуу меймандар. Жакшылыктын эсебинен, жакшылыктын урматына. Аны биз дал ушул жакшылыктын урматы ким болду, той себепкерлери ким экенин келиңиздер барыбыз чогуу улуу киши дебей ордубуздан туралы, алаканды аянбастан уралы, шаңдуу кол чабуулар менен тосуп алалы бүгүнкү той себепкерлери, той күнөөкөрлөрү, урматтуу айымдар жана мырзалар, Мирлан мырза жана Айнура аттуу эжебизди сулуубузду чакырабыз. Жана бүгүнкү албетте жакшылык бөлүшсө көбөйөт, жамандык бөлүшсө азаят дейт. Кубанычты бөлүшүп, тең бөлүшүп көбөйтүп келгениңиздер үчүн ырайчылык билдиребиз жана чексиз рахматыбызды айтабыз. Ордун алабыз. Ал эми эң эле алгачкы сөздү бүгүнкү той себепкерлеринин чоң ата, чоң энесине узаткым келип турат. Той ээлерин чакырып алсак, албетте бала кандай ышык, небере андан ышык. Аны эмесе сөз кезеги Мукамбай кезмен бурла жебизде. Маанилүү болду. Абдан рахмат билдиребиз. Жана ошондой эле урматтуу меймандар, бүгүнкү тойубузду албетте ак бата менен баштайлы. Ак тойду сыйлуу ардактуу мейманыбыз бар, Майрамбек атабыз бар. Майрамбек атабызды чакырып алалы. Мына ошол ардактуу кишибиздин ак батасынан тойубузду баштайлы. Келиңиздер. Омин, той кылансын, тойго келген конок кубансын, тойубуз аман эсен өтсүн, балдар аман болсун. Омин. Эң соң чоң рахмат, эң сонун болду. Ырайчылык билдиребиз. Анда эмесе сүйүктүү коноктор, ардактуу айымдар жана мырзалар, бүгүнкү Медердин сүннөткө отургузуу тою менен жана ошондой эле Дариянын жентек тоюн ачык деп жарыялайбыз. Сүйүктүү айымдар жана мырзалар, бүгүн тоюбуз эң жогорку деңгээлде, көтөрүңкү маанай, мыкты деңгээлибиз менен өтөт деген ойдомун. Азыр болсо келиңиздер, кадырман коноктор, майрамдык дастарконго караңыздар, тамагыңыздар таттуу болсун. Бир көзүңүздөр дастаркондо болсо, бир көзүңүздөр бул жердеги абдан таланттуу жеткинчектерде болсун. Бүгүн албетте жентек той, сүннөт той, балдардын тоюна той болгондугуна байланыштуу. Бүгүн бизге өтө таланттуу жана чебер бийлеген мыкты сулуу кыздар командасы келген. Анда эмесе кичинекей кыздардан куралган Агама би тобун тосуп алыңыздар. Бали келиңиздер, аянбастан колдорду шатырата чабалы. Агама би тобуна ырайчылык билдиребиз. Кыздар, чоң рахмат. Мына ошо деп тоюбузду шайыр шаңдуу баштап алдык деген ойдомун жана ниеттемин. Кадырман коноктор, сүйүктүү айымдар жана мырзалар, өзүңүздөр байкасаңыздар, заманбап кыргыздын тою бул чоң бир телевизиондук шоуго барабар. Себеп дегенде мына профессионал операторлар, профессионал фотографтар иштеп жатат. Андыктан мүмкүн болушунча камерага иштегенди унутпайбыз, көбүрөөк жылмаябыз, шаңдыраак отурабыз жана катуураак кол чабабыз. Эртең бир күнү татынакай кылып өзүбүздү дисктерден, чоң телевизордон көргөнгө не жетсин, туурабы туугандар? Анда эмесе эң эле алгач бүгүнкү майрамдык маанайды көтөрүп, тойдо отурганыбызды билдирип, бир шаңдуу кол чаап берсеңиздер, бир чоң өтүнүчүм бар. Чексиз ыраазымын. Кадырман коноктор, албетте бул жерде чогулган меймандар мына Мирлан байкебиз менен Айнура эжебиздин эң жүрөгүнө жакын инсандар. Ар биринин көкүрөгүндө той элерине арнап койгон айта турган кеби бар, куттуктоолору бар. Ошентсе дагы бүгүн албетте биз
сөздүн гүлүн терип кыска жана нушка куттуктайлы жана басымды көбүрөөк оюн күлкү тамашага жасайлы. Себеп дегенде бүгүнкү тойубуз эсте каларлык, унутулгус жана өзгөчө болуп өтсүн. Анда эмесе дал ушул куттуктоолорду биздин ардактуу аксакалдарыбыз, атайын ат арбытып, жол арбытып келген биздин сүйүктүү меймандарыбыз, боз териден келген чоң ата, чоң апаларды чакырабыз куттуктоолорду айтуу үчүн. Албетте, керемет сөздөр айтылды. Мына ошол керемет сөздөр ишке ашсын, орундалсын. Чөйчөктөрдү бошотобуз жана улантабыз. Кереметтүү майрамыбызды улантабыз. Кадырман коноктор, мына байкашыма караганда бул жерде биздин меймандарыбыздын арасында интеллектуал мырзалар жана ошондой эле айымдар абдан көп экен. Интеллигенциянын өкүлдөрү отурушат бул жерде. Андыктан сиздер менен биз интеллектуалдуу оюндарыбызды өткөрөлү деп чечтик. Албетте, тойдо барсаң той бар дейт. Ошондуктан тойдо эң кызыгы жалгыз гана тамак аш эмес, оюн күлкү тамашасы дагы кызык. Анда эмесе дал ушул оюн күлкү тамашанын дагы мезгили келип жетти окшойт. Мына бизге улуу муун өкүлдөрү көпсүн айтышат. Мына азыркы муун бир аз сөзгө сөлтүк, кепке кемтик болуп баратышат депчи. Себеп дегенде биз азыр телефонубузда жашап калдык. Телефондо жада калса эмоциябызды сөз менен эмес, смайликтер аркылуу билдирип калдык. Быйтыкчаларды жөнөтөбүз, эмоцилерди жөнөтөбүз. Азыр келиңиздер тескерисинче мына ошол эмоцилер аркылуу кыргыздын макал лакаптарын эстейбиз. Тескери вариант кылып койдук ошондой. Андыктан бирок кызыктуураак болушун үчүн эки командага бөлүнүп ойносок мыкты болчудай, эки тайпага. Мына оң тарап, анан сол тарап. Мен оң тарапты ак тирек командасы деп аталайын. Сол тарапты болсо көк тирек командасы деп аталайын. Кандай дейсиздер? Тамаңыздар таттуу болсун, табитиңиздер тартсын, жаңы келип кошулган меймандарыбызга кош келипсиздер дейбиз дагы. Биздин оюндарыбызга активдүү катышып бериңиздер деп өтүнөм. Алгач мына бул жерде отурган меймандар тойдо активдүү жүргөн, активдүү барып жигердүү катышкан инсандар көрүнөт. Андыктан сиздер тойдо кандай отурат билесиздер. Алгач сиздердин маанайыңыздарды текшерели, көңүлүңүздөрдү байкайлы, ушул тойго настроюңуздар кандай экен бир текшерип коелу. Албетте шаңдуу кол чабуулар аркылуу. Алгач анда көк терек командасы маанай кандай дегенде биздин 5 стөл, сүйүктүү аталар, апалар баарыбыз чогуу ышкырабыз, кыйкырабыз жана кол чабабыз. Көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз. Экранда кайсы бир элге сиңген, элге таркаган бир макалды катканбыз. Мына ошол смайликтер аркылуу смайликтердин жандырмагын өзүңүздөр айтып өтүңүздөр. Эң эле алгачкысы өтө жөнөкөй жана өтө оңой. Алгач биякта жооп бар. 100 сомуң болгончо 100 досуң болсун. 100 сомуң болгончо 100 долларың болсун. Жок, 100 досуң болсун. Туура, браво, эң туура. Албетте, 100 сомго караганда 100 доллар жакшы, бирок ошончо дагы 100 дос андан да жакшыраак. Ошондон бул туура жооп болду дагы. Кезектеги макалга өтөлү. Канакей жаштар. Жаз жарыш, розада, күз күрөш, ал эми кыш үшүш деп коюңуз. Браво. Эң сонун бир улантабыз. Биякта биздин конокторубуз дагы. Келиңиз. 7 өлчөп бир кез. 7 өлчөп бир кез. Өзгөчө сүннөт тойдо, Көп кесип албагыла деп кой. 7 өлчөп бир кез бул туура жооп. Браво. Азаматсыздар. Эң мыкты болду. Жана уланталы. Кийинки макалга көңүл буралы. Экрандарда макалдар, табышмактуу макалдар. Эмоци, смайликтер. Мына жооп бар. Байкайлы, өзүңүздөн угалы жоопту. Көңүл бурабыз. Энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнө өт. Бара келди. Энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнө өт. Атасын көрүп баласына кызыңды бере салды. Улантабыз. Эң туура. Кайра өзүңүз. Абдан жакшы. Кардын сөзүн капка сал.
Қарының сөзін қапқа салы азаматсыздар. Браво, ең тұра. Аталардан жооп болсын, келіңіз. Мен өчүп калбадым, мен айтайын деп аткам да. Мурункусу қап. Мұны деле айта бериңиздер, бул деле оңгой. Бакылдаган текени суу кечкенде көрөбүз деп жана бирөө бакылдап аткан. Бакылдап аткан, тилекке каршы ал эмес. Азыр башка макал. Албетте анын жандырмагын бул тараптагы меймандарыбыз айтып өтсүн. Келиңиздер, көңүл бурабыз. Дарак бир жерден көгөрөт. Дарак бир жерде көгөрөт, азаматсыз. Канчалык жаш, бирок ошонсо дагы билет экен, дарак бир жерде көгөрөрүн. Эң сонун, эң туура. Кезекте макал бар. Кайрылдыңыз. Жөн кайрылган жок болушуңуз керек. Жооп бар окшойт. Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлөдүм. PlayStation'da ойнап калат окшойсуз, Дароо таптыңыз. Браво. Сони Мони. Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө дейт. Эң туура, сначала думай, потом отвечай. Ой, потом говори. Азыр болсо, ой, кайрабы. Так, кичине эртерээк биякта кол көтөрүштү. Өзүңүз айта бериңиз. Көңүл бурабыз. Камерага иштеп атабыз да. Унутуп койгон турбайм, кечирип койгула. Камерага карап айтып коюңузчу. Айдаганың 5 эчки ышкырыгың таш жарат. Бали, айдаганы 5 эчки ышкырыгы таш жарат. Браво! Эң сонун. Уланта берели. Жандырмактарды жадыра берели. Ой! Табышмак. Каткыча биякта жооптагы белен, жооптагы даяр экен. Каракей. Билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат. Тилекке каршы. Кичине окшошпой калды. Биякта буттун издери дагы бар. Ал эмне болгон издер? Ал эмне болгон буттар? Бир минут. Күч атасын тааныбайт. Күч атасын тааныбайт. Сонун макал, бирок биздин табышмагыбызга тиешеси жок. Бул жоопту угуп көрөлүчү. Башың иштебесе бутуңа күч келет. Башың иштебесе буту колдун шору. Браво. Эми дал өзү болду. Абдан жакшы, мыкты баратабыз. Улантабыз. Эң сонун жана кезектеги жоопту апаларыбыз айтат экен, угалы Дароо. Көңүл буралы. Канакей. Көңүл бурабыз туугандар. Кичине эртерээк биякта жооп айтышты. Ай, жакшы экен балдар-ай. Сонун болду. Келиңиз, атоордап алдык. Келиңиздер. Күлүп алдык. Жүгүргөн албайт, буйруган алат. Биякта эртерээк кол көтөрүштү. Жүгүргөн албайт, буйруган алат. Жаттап коюш керек экен. Бул жакшы макал. Бирок биз каткан эмес, биз элге тараган макалды катканбыз. Канакей, чуркаган алат, буйруган алат. Тилекке каршы ал эмес, айтпадым бал эмес. Вот дал өзүн айтып коюңузчу, дал өзүн. Хаба, Эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт. Беде. Эки жакшы тоого чыкса кудалашып түшөт, эки жаман тоого чыкса кубалашып түшөт. Мына эми окшошту, эми туура. Браво. Эң сонун. Туугандар, биз макалдарды эле эмес, ошол эле маалда лакаптарды дагы катканбыз. Мына ошол лакаптарга жеттик дегиче болбой. Жооп бар. Кайсы лакап экен байкайлы. Көңүл буралы. Кунажын көзүн сүзбөсө. Абдан жакшы. Жаныңызда жолдошуңузбу?
көз сүзүшүп таанышкан окшойсуздар. Браво. Куначын көзүн сүзбөсө бука жибин үзбөйт экен көрсө. Аны дагы аныктап алдык. Эң туура жоопторду айттыңыздар. Азыр болсо кезектеги табышмактуу макалга жооп алалы. Кимден алалы? Кимиңиздер табасыздар? Байкайлы. Бардык стол активдүү. Жок дегенде бирден упайы бар. Апалар, ойгонобуз. Келиңиздер 8-чи стөл дагы кошулат бизге. Жана кайрадан өзүңүзгө келип олтурабыз. Канакей? Сарын жини келсе карам жан чыгат. Кандай? Сарынын жини келгенчекти карам жан чыгат. Шаарынын жини келгенчекти каранын жаны чыгып кетет экен. Ой, окмуш. Караңыздарчы, тилибиз биздин кенчибиз. Кандай сонун сөздөрүбүзгө бай кыргыз тили. Келип калдык. Болбой калдыбы? Окшошпойт. Акчаң болсо маңкасың, акчаң жок болсо танкасың дегендей. Дегендейби? Абдан жакшы. Сонун экен. Канакей? Озук ишик болсо да байдын баласы. Мына эми окшошту. Мына озук ишик болсо да байдын баласы сүйлөп атат. Браво. Эң туура. Караңыздарчы. Дагы да болсо табышмактарыбыз калды. Ким жооп айтпаса, узатып калыңыздар. Дегиче болбой. Деген гана сөздөргө тамгаларды айтууга туура келип атат. Уланталы. Билим ийне менен кудук казгандай. Кандай? Билим ийне менен кудук казгандай. Билим алуу ийне менен кудук казгандай. Азамат сөздөр. Тагыраак айтабыз жоопторду. Колду башкача көтөрөт экенсиз. Келели сизге. Көз коркок, кол батыр. Азамат. Көз коркок, кол батыр. Дагы да болсо аз калдык. Жыйынтыктайбыз. Макалчыларды аныктайбыз. Келиңиздер. Баш кесмей бар, тил кесмей жок. Баш кесмек бар, тил кесмек жок дейт. Керемет. Жана соңку дейин десем дагы бирөө бар экен. Келиңиздер. Жооп. Уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың. Уядан эмнени көрсө, учканда ошону аласың. Эң туура кол чап койсо болот. Жана соңкусу. Соңкусун ким айтат экен? Акыркысы жыйынтыктайлы. Можно. Биякта колдорду көрүп атам, эжелерибиздин. Внимание. Так. Сиз айтасызбы же биякта? Келиңиздер. Мактаган кыз тойдо отурат. Апей, тойдо антип айтпайт да бирок. Элдин көзүнчө мындай бираз кагаз уруп айтсаңыз болбойбу? Жооп айтылды, жооп жаңырды. Мактаган кыз дейт тойдо жардырат экен көрсө. Чоң рахматыбызды айтабыз. Албетте бул оюнду бекер жеринен өткөргөн жокмун. Дегеле тилибиз биздин кенчибиз, тилибиздин ар бир көөнө сөздөрүн, бир көркөм сөздөрүн жана албетте макал лакаптарын биле жүрөлү. Анда чыныгы философия, терең мазмун жатат. Ал эми ошол мазмундуу макалдарды айткан үчүн биздин меймандарыбызга белектерин тапшыралы. Алгачкы негизи эле урматтуу меймандар, кыргыз эли сөз баалап, сөз баккан элбиз. Мына азыр болсо сиздердин назарыңыздарга жөн инсан эмес, сөз чебери, кеп зергери, төкмө акын агабыз Шекербек Адылов мырзаны чакыргым келип турат. Албетте келиңиздер урматтуу меймандар, кайталангыс таланттын ээси, сөз чебери, кеп зергери Шекербек агабызга кол чабуулар болсун тугандар.
ыраазычылык билдиребиз дагы майрамыбызды улантабыз. Көкүрөктөн көрүп чыккан көркөм тилектерин айтуу үчүн сүйүктүү меймандарыбызды чакырабыз. Бул сапар биздин наристелердин той себепкерлери Медер Дариянын тайлары чакырылат. Демек, Айнур эжебиздин төркүндөрү, сыйлуу меймандар, кудалар чакырылат. Жалпыңыздар, келип бериңиздер, чыгып бериңиздер. Шаңга толгон, албетте, мыкты маанайга бай кереметтүү тойубузду улантабыз. Бүгүн кош майрам, бүгүн сүннөт той, бүгүн жентек той. Дал ушундай тойлордун урматына кичинекей сулуулардан куралган агама бий тобу кайрадан сиздерди кубантсын. Анда эмесе, кадырман меймандар, келиңиздер, баарыбыз чогуу Индияга сапар алабыз. Дал ушундай татынакай, жакшынакай жана таланттуу кыздар агама бий тобу болду. Бүгүн дагы бир ирет айтайын, бүгүн кош майрам, дал ушул кош майрам жалаң балдардын урматына арналып аткандыктан балдар шоусу конокко келип олтурат. Анда эмесе, балдар шоусу Эл студио командасынын чеберлерин чакыралы. Назарыңыздарга мына жомок каармандары келип олтурат. Тосуп алыңыздар. Керемет майрам. Дагы бир рет кутман кеч, дагы бир рет ассаламу алейкум кадырлуу коноктор, урматтуу айымдар жана мырзалар. Кош майрамыбыздын экинчи бөлүгүн ачык деп чыгылайбыз. Кандай маанай? Албетте, кереметтүү маанай жана көтөрүкү көңүл менен тоюбузду улантабыз. Бүгүн мына Медер аттуу уулубуздун сүннөт тоюнда жана Дария аттуу кызыңардын жентек тоюнда жолугушуп отурабыз. Абдан кубанычтабыз. Келиңиздер, бүгүнкү той себепкерлеринин бир атын даңазалап, атын атаса куту сүйүнөт дейт. Мына баарыбыз бийледик, баарыбыз азыр ырдап өтөлү. Алгач Медер тууралуу ырдайбыз. Туугандар, сүйүктүү меймандар, азыр диджей бизге музыка коюп берет. Пауза болгон жерде Медер деп коебуз, болгон ошол. Сүйлөштүкпү? Макул? Сүйлөштүк. Анда эмесе, кадырман меймандар, баарыбыз чогуу кошулабыз. Улуу кичүү дебей, кары жаш дебей, баарыбыз чогуу синхрондуу хор аткарып берели. Синхрондуу түрдө баарыбыз чогуу ырдайбыз. Даярбызбы? Анда эмесе, дем алдык. Урматтуу коноктор, андыктан баарыбыз чогуу, баарыбыз катышалы. Дагы эле ушул эле чыгарманы дал өзүндө бирок мындай майынчыгар аткарып берели. Келиңиздер, баарыбыз чогуу, мына Медер. 3-2-1 кеттик. Балдар кошулат. Азаматсыздар. Керемет. Медер кийин видеодон көрүп алсын, макул. Ал эми биз туугандар, сүйүктүү меймандар, кезектеги той себепкерин унутуп койсок туура эмес болот. Ал албетте наристе, татынакай, Дариядай, Дария. Дарияга мындай эркелетип, келиңиздер, баарыбыз чогуу жан деген сөздү кошуп коебуз. Дария жан, Дария жан. Андыктан пауза болгон жеринде Дария жан деп коебуз. Сүйлөштүк, баарыбыз даярбыз. Синхрондуу түрдө ырдайбыз. 3-2-1 кеттик. Анда эмесе, куп жарашты, куп окшошту. Эки бала үчүн колчалар, туугандар. Терең рахмат билдиребиз. Жана урматтуу коноктор, мына улук ашпозчунун экинчи ышык саламы алдыңыздарга тартылып отурат. Тамагыңыздар таттуу болсун дейли дагы. Биз албетте куттуктоолор менен тоюбузду уланталы. Биздин сүйүктүү меймандарыбыз бар. Кудай кошкон кудалар Малик куда жана Жыпар кудагый. Жана ошондой эле Бирлан байкебиз менен Айнур эженин өкүл ата, өкүл апасы. Уланталы анда эмесе, кадырман меймандар. Тамагыңыздар таттуу болсун. Тамак көрсө музыка менен таттуураак, анан оңой сиңет экен. Азыр болсо сүйүктүү меймандар дал ушул кереметтүү музыканы биздин сүйүктүү меймандарыбыз үчүн элибиздин шыймыктуу, таланттуу жана мукам үндүү ырчысы Чырмаш Төрөбеков агабыз аткарып берет. Кереметтүү чыгармалар менен
Эмесе тугандар, сүйүктүү меймандар, куттуктоолор уланууда. Жакшы тилек жарымырыз, мына ошол жакшы тилектерин жана жүрөктөн чыккан жагымдуу сөздөрүн айтуу үчүн бул жерге мен Шадыковдордун үй-бүлөсүн чакыргым келип турат. Негизи бул топто 3төн ашык киши болбойт, эгерде бири-биринин үстүнө секирип минип патологторго батпай кетет да, эгерде көп киши болсочу. Жорго тобу болду назарыңыздарда, а биз болсо, урматтуу меймандар, кадырлуу, ардактуу конокторубузду, туугандарыбызды чакырабыз. Бул сапар Мирлан байкебиздин тайларын чакырып алалы бул жерге. Сүйүктүү коноктор. Эмесе келиңиздер кайрадан биздин оюндарыбызга кезек берели. Дал ушундай эле ордубуздан турбай эле белектерге ээ боло беребиз. Бирок кантип дебейсиздерби? Албетте мына баардыгыңыздар жылдыздуу инсандар экенсиздер. Канчалык деңгээлде жылдыздарды тааныйсыздар, жылдыздарды ажырата билесиздер. Себеп дегенде оюнубуздун кыйынчылыгы мындай: биз бир жылдызды алганбыз, ага дагы бир жылдызды кошконбуз, 2 жылдызды бириктирип салганбыз дагы. Экөөнү сиздер бир сүрөттөн аныктап ажыратып беришиңиздер керек. 2 в 1 деп аталат конкурстун аты. Анда эмесе көңүлүңүздөрдү кайрадан экранга буралы, кол көтөрүп жоопторду узаталы. Мисалы үчүн, бул ким? Булар ким? Тагыраак айтканда, жооптор бар, солууларды оңой тааныйт чыгар жана албетте келиңиздер жооп. Джоли Пит. Джоли жана Брэд Питт. Брэд Питт. Уландабыз, туугандар. Булар кимдер? Көңүл бурабыз. Джет Ли менен Джеки Чан. Джет Ли менен Джеки Чан жок. Джет Ли эмес. Колдорду көрүп атам. Ким? Заманыбызда активдүү актер. Джеки Чан и Сталлоне. Сталлоне эмес. Татум Ченнинг Татум жана Джеки Чан. Азаматсыздар. Браво. Уландалы. Бул эки ким жарашкан? Канакей таптык окшойт. Боярский. Шляпасынан таптык. Жана ошондой эле. Торпак байке бар го, ондай. Сизге Камчы байке. өңү сары камчы Сарыбаев. Браво. Окшошту. Булар кимдер? Биякта апалар жакшы тааныйт экен. Мындай чачы жок кишилерди кайдан тааныйсыздар? Себеп дегенде Обама. Абама жана ошондой эле Акамабы. Экинчиси ким ай? Акаев болуш. Акаев жана Обама президенттерден турган сүрөт болду. Эң сонун өзгөчө таз көйлөгү окшойт. Так, внимание. Филипп Киркоров жана Ди Каприо. Так, тамай, тазыр. Дароо таптык көрүнөт. Урузбек Назаров, Вин Дизель. Кандай дагы бир жолу камерага теперь. Вин Дизель, Урузбек Назаров. Урузбек Назаров жана Вин Дизель, албетте. Браво. Так. Кимдер жетпей калдык. Пугачева, Отунбаева, заматсыздар. Браво. Ой, ким болуп кетти бул? Кайсы жылдыздар, туугандар? Кандай? Кайсы жылдыздар булар? Мирлан Айнура. Браво. Кыргыздын эр азаматтары дал ушундай болуш керек. Сүйүктүү коноктор, алдыңыздарга аш койдук, буту колду бош койдук демекчи. Тамагыңыздар таттуу болсун жана дагы бир куттуктоолор бар. Бул сапар биздин той элеринин аскар тоодой зоолору, таянар тоолору жана албетте аларды колдоп турган инсандары
Бұл бир туугандары. Бара келди. Талантыңызга таазим. Мааниси терең жана албетте бүгүнкү тойубузга эң ылайыктуу бир чыгарма жаңырды. Эң маанилүү учуруна келип жеткенибизди жарыйлайбыз. Себеп дегенде дал ушул мүнөттөрдөн, дал ушул секундалардан тартып, дал ушул көз ирмемдерден тартып, биз баштык операциясын ачыктап жарыйлайбыз. Ура! Албетте тарс эткендин бардыгы тамаша. Үйгө ак тойдун кешигин ала барууну унутпаңыздар. Бул жөн эле эскертүү болчу. Ал эми бүгүнкү тоюбузда негизи жакшы музыка эч качан көп болбойт. Ал эми элибиз өнөр, эл ичи өнөргенчи демекчи арабызда таланттуу инсандар абдан көп. Дал ушундай жаш талант жана мыкты үндүн ээси бүгүн конокко келип олтурат. Анда эмесе аты жатына жарашкан Мыктыбек аттуу мырзаны назарыңыздарга чакырам. Мыктыбек Нурланбеков. Тоюбуздун финишине дагы келип жеттик. Албетте, эзелтен элибиз сөздүн күчүнө, батанын күчүнө ишенип келген. Жыйынтыктоочу сөздөрү үчүн кайрадан бул жерге той себепкерлерин жана той ээлерин чакырабыз. Айткан тилектер орундалсын, тойбуз тойго улансын, сүйүктүү коноктор. Ар бир мына кыргыздын балдардын алдында чоң милдеттери бар экен. Жентегин чыгарып бешик той берүү, тушоо кесип тушоо той берүү, үйлөнтүү жана мусулманчылыкта сүннөткө отургузуу. Мына сүннөт, мусулмандын сүннөтү пайгамбардын үммөтү болуп отурат. Андыктан ата энелик милдетинен кутулуп аткан, ата салтын сыйлап отурган той ээлерине дагы бир ирет урматтуу сүйүктүү коноктор, бир кол чаап берип коюңуздарчы. Омин, ак батаңыздар кабыл болсун сүйүктүү коноктор. Чексиз ыраазычылык билдиребиз. Бекбу аба жана соңку тойдун аяктар алдында дагы бир сөзүм бар. Негизи биздин ата-бабаларыбыз ушунчалык акылдуу инсандар, таамай таасын айтылган бир сөз бар. Мына Мирлан байкебиз менен Айнура эжебиз күйөө эмес күйөрүң бол, аял эмес аярың болгон үчүн бүгүн биз ушундай кереметтүү тойду баарыбыз чогуу өткөрүп отурабыз. Ак батаңыздар кабыл болсун. Кайрадан жакшылыктарда амандашканча, көрүшкөнчө бар болуңуздар. Сиздер үчүн ак кызматын өтөгөн Империал банкет холлунун персоналы жана администрациясы, рек студиясы, диджей Бакыт жана ошондой эле алып баруучуңуздар, эрке балаңыздар Урмат Борченов болдук. Жакшылыкта көрүшкөнчө бар болуңуздар.